Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жаңы жылдык салют атылбай, жаңы жылдык кечелер өтпөй калабы. Милицавы же бейбашпа, оштого окуя элдин оозун ошту каратты. Мадумаров менен башкы прокуратуранын тиреши каяка барат? Бишкекте быйыл жаңы жылдык салют атылбайт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Фейсбуктагы баракчасында шаардыктарга жасаган кайрылуусунда билдирди. Анын айтуусунда 10 декабрда Борбордук Ала Тоо аянтында жаңы жылдык балатынын гана оттору жанат. Былтыркы жасалгалар менен символдуу түрдө аянтка балат орнотобуз, отун жандырабыз. Бирок жаңы жылдык концерт болбойт жана салют атылбайт. Буга 4 миллион сомдой каражат керектелет. Учурдагы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал ашыкча чыгымга жол бербейт. Мэрдин милдетин аткаруучу шаардыктарды бул чечимге түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Символикалык турда балатыны күйгүзөбүз. Менин жеке оюм ушундай кыйын убакта мурункудай кылып, площадьта мындай концерт уюштуруп салют аттырбайлы деп чечтик. Концерт коеюн десем эле 4 миллион сом керек экен. Ошондуктан мындан биз отказ берип атабыз. Иши ситуация оор болуп атканда балатыны күйгүзүп коюп эле ошондой шарт түзүп беребиз. Мурунку колдон келген мурунку жасалгалар менен деле жасалгалайбыз. Бул жолу бизди жаман көрбөңүздөр. Колубуздан келишинче акча коротпой жасалгалап, ошол акчаны экономдоп, андан көрүп башка пайдалуу нерсеге жумшасак деп ойлойбуз. Концерт бердирбейбиз, салют аттырбайбыз. Ушундай болгону үчүн эми туура түшүнөт деп ойлойбуз. Өкмөт жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салат. Бул тууралуу брифингде вице-премьер Эльвира Сурабалдиева билдирди. Анын айтымында мындай корпоративдер көп сандагы адамдардын чогулуусу менен өтөт. Баары жеңил кийинип жүрөт. Сезондук грипптин жайылышы мүмкүн. Баарыбыз майрамдарда социалдык аралык сакталбай, бет кап тагынгандар болбой турганын көрдүк. Суроого так жооп берейин. Бир дагы жаңы жылдык кече өтпөйт деди аткаминер. Вице-премьер мамлекеттик кызматкерлер дагы майрамдабай тургандыгын билдирди. Мындай тапшырма республикалык штабтан берилген. Чектөөлөрдүн бири жаңы жылдык кечелер боюнча. Жаңы жылдык корпоративдик кечелерди өткөрүүгө азырынча тыюу салабыз. Анткени биз жакшы билебиз, мындай корпоративдик кечелерде көп киши топтолот. Адамдар жеңил кийинишет. Сезондуу гриппти тезирээк жайылып кетишине түрткү болушат. Социалдык дистанция, бет кап режимдерди таптакыр сакталбай келе жаткандыгы эми баардыгыбызга эле белгилүү болуп жатат. Ошондуктан мен так эле жооп берип коеюн. Жаңы жылдык кечелер өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин ишканаларына толук өткөрүлбөш керек деген тыюу салынып жатат. Жалпысынан корпоративдерди токтотсок туура болот деген ой пикирдебиз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешменин 26 ноябрдагы жыйынында Кыргызстанда экинчи расмий тил катары англис тилин киргизүү тууралуу сунуш талкуу жаратты. Активист Максат Чакиев орус тили аркылуу Кыргызстан 10дон ашуун мамлекет менен сүйлөшүп, карым-катнаш түзүп жаткандыгын белгилеп, экинчи расмий тил катары англис тили кирсе, 100дөн көп өнүккөн өлкө менен кызматташууга жол ачылаарын айтты. Бул сунушка Кыргыз мамлекеттик университетинин Манастануу жана лингвистика институтунун директору профессор Сыртбай Мусаев каршы чыгып, мындай маселени талкуулоону абсурд деп атады. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун жогорку кеңеш коомдук талкууга 17 ноябрда чыгарды. Аны талкуулаш үчүн Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Конституциялык кеңешмеде президенттик шайлоону референдумдан кийин өткөрүү сунушталды. Бул сунушту бүгүн 26 ноябрда аталган жыйында кеңешменин мүчөсү Мар Байжиев айтты. Жаңы конституция кабыл алынганга чейин жылдыруу өтүнүчү менен республиканын жетекчилигине кайрылалы. Биз азыр шашпашыбыз керек. Алгач конституцияны кабыл алабыз. Андан кийин жаңы конституция боюнча шайлоону өткөрөбүз. Болбосо башаламандык болуп кетет. Президенттик шайлоону жаңы конституцияга ылайык өткөрсө болот, деди ал.
Тепкиштерди автоунаасы менен талкалай айдаган жаран тергөөгө алынып келинди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 26 ноябрда социалдык түйүндөрдө Ош шаарында унаасы менен тепкишти талкалай айдаган айдоочунун видеосу тараган. Маалыматка ылайык аталган жарандын аты жөнү аныкталып, бейбаштык жасагандыгы үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып келинди. Учурда иликтөө иштери башталды. Алып келинген айдоочу 33 жаштагы ШС аттуу мурдагы ички иштер органынын кызматкери болгон. Акыркы жолу Ош облустук ички иштер башкармалыгында иштеп, 2016 жылы кызматтан кеткен. Ал Гранд Чероки үлгүсүндөгү унаа менен адамдар чыгуучу тепкиштерди талкалай айдап, коомго жат көрүнүштү жасаган. Тергөө кызматы окуяны иликтеп көрүп, тиешелүү жыйынтык чыгарат деп жазылат маалыматта. Учурда келтирилген чыгымдар эсептелинүүдө. Бишкектен Ленин райондук соту жашы жетелек кызды сойкулукка мажбурлоо иши боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу адвокат Айнура Осмоналиева билдирди. Анын айтымында күнөөлүү деп табылган 3 айыпталуучу 6 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Мындан тышкары 70 000 сом өлчөмүндө айыппул жана 100 000 сом компенсация төлөөгө милдеттендирилди. Ошол эле маалда аларга карата мунапыс колдонулуп, камактагы мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскартылды. 2019 жылы ноябрда белгисиз адамдар экинчи топтогу 16 жашар майып кызды уурдап келип, Бишкекте 2 жума сойкуканада кармап турушкан. Ал жерде кызды кардарларды тейлөөгө мажбурлашкан. Милиция бул иштин алкагында сойкулукка мажбурлоо жана адам уурдоо беренелери боюнча тергөө иштерин баштаган. Биринчи берене боюнча сойкуканада иштеген 3 аял камакка алынган. Экинчи берене боюнча айып тагылган сойкукана ээси бүгүнкү күнгө чейин кармала элек. 21 ноябрь күнү Чүйдүн Аламөдүн районуна караштуу Теплые Ключи санаториясында жүрөктүн үшүн алган өлүм катталган. Ал колу буту байланып, оозу скотчтолуп, бакта асылып турган абалда табылган 19 жашка чыга элек Кочкор районунун тургуну болгон. Маркум баланын атасы Өмүрбек Жумабаев менен байланышканда баласынын өлүмү суицид деп айтылып жатканын айткан. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Саитов билдирүү таратты. Азырынча бул факты боюнча тигиндей же мындай деп айтуунун өзү эрте. Жакында так жана туура маалымат берилет. Милиция айтып жатат деп эле жаза бербегиле. Эгерде милиция айтса фактылар менен айтат. Анда кайсы милиция айтканын ачык жазгыла. Эч ким андай маалымат берген жок. Биз ыйгарым түрдө маалымат береле. Азырынча бир топ детальдарды тактоо керек. Ар бир кадам, ар бир жагдай аныкталып жатат. Анан дагы экспертизанын жыйынтыгы деген болот. Биз эгерде маалымат берсек, ынанымдуу беребиз. Ошондуктан сабыр кыла туруңуздар. Толук, так жана конкреттүү жагдайларын ачыктап беребиз деп жазылган билдирүүдө. Башкы прокуратура президенттикке талапкер Адахан Мадумаровдун Москва шаарында мекендештер менен жолугуп жаткандагы видеосу боюнча материалды кароо үчүн БШКга жөнөтүп, жолугушууда үгүт иштеринин элементтери болгондугу белгиленген. 25 ноябрда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери билдирүү таратып, бул кадамдарды өзүн шайлоо өнөктүгүнөн четтетүү катары сыпаттаган. Бүгүн 26 ноябрда Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Мадумаровдун билдирүүсүнө жооп катары маалымат таратты. Анда Башкы прокуратура Борбордук шайлоо комиссиясы жана башка укук коргоо органдарынын ортосунда шайлоо маалында орун алган мыйзам бузуулар боюнча ыкчам маалымат алмашууну камсыз кылуу максатында президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык координациялык ыкчам топтор түзүлүп, анын алкагында келип түшкөн кайрылуу жана билдирүүлөр интернет тармагында жана социалдык түйүндөрдө жарыяланган макалалар боюнча мониторинг жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленген.
Ошондой эле 25 ноябрда жогорудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык президенттикке талапкер Имамедин Ташевдин журналисттер менен жолугушуу маалында анын алдындагы иштери жана максаттары тууралуу интернет тармактарында жарыяланган макалалардагы Борбордук шайлоо комиссиясына кароо үчүн жөнөтүлгөн. Прокуратура органдары Конституцияда белгиленген ыйгарым укуктарынын негизинде шайлоо процесстеринин ар бир катышуучусун шайлоо мыйзамдарынын талаптарынын бузулушуна жол бербөөгө чакырат деп айтылат маалыматта. Кечээ 25 ноябрда легендарлуу футболчу Диего Марадона Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 чамасында бул дүйнө менен кош айтышты. Анын жүрөгү күтүүсүздөн токтоп калгандыгы белгилүү болду. Мындан улам Аргентинада 3 күндүк аза күтүү жарыяланып, Чемпиондор лигасынын жана Европа лигасынын бардык беттештери 1 мүнөт эскерүү менен башталып жатат. Мындан тышкары Марадона ойноп кеткен Италиянын Наполи командасынын 55 000 киши бата турган Сан-Пауло стадионуна Диего Марадонанын аты берилери белгилүү болду. Бүгүн 26 ноябрда бүткүл дүйнө жүзү Диего Марадона менен коштошуп жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.